Бишкекте Али Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалы ачылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 26 майда Бишкектеги Али Фараби атындагы Казак улуттук университетинин филиалына барышты. Ректор Жансейит Туймебаев мамлекет башчыларына имаратты кыдыртып, экскурсия кылып билим берүү мекемеси тууралуу айтып берди. Булак Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы. Кыргыз-казак президенттеринин жолугушуусу кандай натыйжа берет? Бишкектеги аларча бир мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин расмий жолугушуусу болду. Белгилей кетсек, өлкө башчылары тар чөйрөдө, андан соң кеңейтилген чөйрөдө жолугушууларды өткөрүшөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында документтерге кол коюлушу күтүлүүдө. Ошондой эле Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаевдин пресс кайрылуусу пландалууда. Казакстандын башчысы биринчи Евразиялык экономикалык форумга да катышты. Булак жылдыздуу саясат. Путин чокусуна Украин желегинин илиниши боюнча альпинисттер суракка алынды. Чүй облусундагы Путин атындагы чокуга Украинанын желеги илинген видео боюнча текшерүү башталды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Текшерүүнүн алкагында укук коргоо органдарына аталган аймактын токойчусу 24 майда кечки саат 7:30 чамасында чокуга бараткан 2 альпинистти көргөнүн айткан. Укук коргоо кызматкерлери альпинисттердин тек жайын аныктап суракка алганда алар чокуга чыкканда илинген желекти көрүшкөнүн, аны видеого тартып алышканын айткан. Милиция учурда бул иштин жагдайларын аныктоо үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын, аталган факт маалымат журналына катталганын билдирди. Буга чейин Путин чокусунда Украинанын желеги илинген видеонун авторлорунун бири милицияга суракка чакырылганын айткан. Булак поликлиника чекетке ije. 5-ci mikrofon. Bütün Kırgızistan Madumarov. Hurmatlı kesipteşler, Talant Mamatoviç, bizde bir meseleni götürgönde mындай болуп калып атат да. Эске алынсын, жазылсын, каралсын деген менен эле чектелип калып атабыз да. Бул жакшы эмес адат. Мисалы эки чоң орчундуу маселе көтөрүлдү кече. Четтен келген акчаларды ошол рубль болсо рубльдай, доллар болсо доллардай берүү. Эске алсын деп койдуңар, аны эске албайт. Эске алган болсо биз ушуну көтөрбөйт деп ушул жерде. Сиз мындай кылсаңыз, биринчи маселе. Тийиштүү комитет, бюджет боюнча, банк иштери боюнча комитет тийиштүү токтом даярдаш керек. Токтомдо көрсөтүш керек. Ар бир жараныбыздын бул жака жиберип аткан бир тыйыны да текке кетпеши керек. Атайын банктар ушундай чайкоочулук жасап атат. Ал жактан рубль менен жибергенде рубль жок деп акча менен берип атат. Ортосундагы пайдаларды дагы айтып атабыз, чайкоочулук менен кандай пайда таап аткандарын. Доллар боюнча да ушундай. Кече Улуттук банктын төрагасы айтты, доллар айылдарда жетишпей калып атат. А бизге акчаны негизинен айылдыктар которуп атат да. Баткенге, нарынга, анан алар доллар жок деп койгонбосо ал байкуштар кайда барат? Бизде ошол банк боюнча комитет тийиштүү токтомду чыгарып ушул милдеттемени бериш керек. Биз көзөмөлгө алуучу органбыз. Экинчи маселе, айылдар ортосундагы постторду алып салуу деп кыйкырып атабыз биз. Коопсуздук деп атабыз, азык түлүк коопсуздугу. Ошол эле учурда жанакы жер семирткич алып бараткан, күйүүчү май алып бараткан жумушчулардын баарын токтотуп алып эзип атабыз. Кече Лейлек районундагы Кольцо деген жердеги посту бүгүнкү күнгө чейин албай атыптыр. Биз эмне жөн эле талаага кыйкырып келип атабызбы? Биздин барганыбыздан не пайда? Маселени көтөргөнүбүздөн не пайда бул жерде? Аппарат эске алсын. Аппарат кантип эске алат аны? Эгер өкмөт жасабай атса. Эгер жогорку кеңеш тийиштүү мамиле кылбай аткан болсок. Ошол абдан жаман болду да, ушу 2 мүнөттө айтып бүтпөсөң бүттү деген сөз. Айланайын, жашоого бул, турмушко. Турмушту кантип 2 мүнөт менен чектеп атабыз биз? Тезирээк муну регламентти кабыл алышыбыз керек эле дагы, жогорку толук кандуу иштеп баштап. Алло, ушул артыңдан бир шайтан кууп келеткандай болуп, ушу айткандан эле уже чыккың деле келбей калды ушу микрофонго. Тездет. Кандай бул эмне жашоо? Ушул маанилүү маселелерди карап атканда биз өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылышыбыз керек.
Алмаз Акунжановичке айтабыз, бул киши айланайын канча жалпы тетраты бүттү мен билбейм 3 айдын ичинде. Анысын да жаза берет, мунусун да жаза берет. Бул кишинин тетратын эртең 5-10 жылдан кийин бестселлер болот го ушул. Пайдасы жок да, жаза бергенде не пайда? Айланайындар, туугандар, туура түшүнгүлө. Дыйкандар какшап атат. Баякында кереги жок постторду тургузуп алып, министрлер кабинетинин буйругу менен иштеп атабыз дейт. А министрлер кабинети Конституцияга каршы токтом чыгарган, Талант Турдумович. Конституцияга туура келбейт ал. Биз бардык маселени токтотуп, бүгүн көз жашын көлдөтүп аткан дыйкандардын маселесин чечип, анан мына мыйзамдарды кабыл алсак деле, бир жигит айткандай кылы кыйшайып кетпейт өкмөттүн. Ошо кылдары кыйшайбаган үчүн тоготпой атат ушуну. А эртең 2-3 күндөн кийин амал кеткенден кийин аларга ташыган жер семирткич кимге пайдалуу? Байсаловго пайдалуу, же кимге? Же Акыл Жапаровго пайдасы тиеби? Мен сунуш киргизем. Туура кабыл алыңыздар. Сунуш киргизем туугандар. 80% дыйкандардын баары какшап кайрылып атканда, алардын үнүн укпай турган болсок, ошол мыйзамсыз коюлган постторду бүгүн алып салбасак, алыстан тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ата-энесине жиберип аткан акчасынын толук кандуу ата-энесинин чөнтөгүнө салып бере албасак, эмне деген жогорку кеңешпиз биз? Мунжубузбу, майыппызбы? Кайра күндө кайрылышат алар. А бирок эске алсын менен токтотуп коюп атабыз биз. Сунуш 2 комитетке ушуну өзүңүз ушул жерден тапшырманы берсеңиз, протоколдук поручение эмес, 2 комитетке сунуш ушундай. Тийиштүү токтомдорду кабыл алып, бүгүн кабыл алышыбыз керек дагы, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Рахмат. Адахан Кимсамбаевич, каршылык жок. Маселелер буга чейин көтөрүлгөн, бир топ биз убакыт өкмөттүк күн кылабыз деп белгилеп, бардык маселелерди карайбыз дегенбиз, бирок тилекке каршы жанакы расмий иш-чаралар болуп, кече күнү Алмаз Акунжанович айтты, өкмөт келе албай калды, кийинки жумага жылдырып атабыз. Туура маселелер парламент тарабынан адилеттүү көтөрүлүп атат. Анын ичинде бардык ушул жерде болуп аткан көйгөй маселелер. Кийинки жумага чейин күтүп, анан өкмөттүн жумушун жана өкмөттүк күн өткүзгөн соң тиешелүү токтом кабыл алып берсек болот. Ошого чейин комитетке кандай маселе болбосун карап чыгыңыздар, урматтуу коллегалар. Мына тапшырма беребиз комитетке. Катышыңыздар дагы комитеттен тиешелүү токтомдун долбоорун токуп, даярдап, чечимди палатага алып чыккыла. Болгону комитет депутаттардын сунуштарын, тапшырмаларын камсыз кылат. Ал демилге өзүбүздөн чыгыш керек. Комитет дагы коллегиальный органда. Сунуш барбы, сунуштарды берип, комитеттен барып карап, анан токтом долбоорун даярдагыла. Каршылык жок. Аппаратка тапшырма беребиз. Рамзан Кадыров: Украинадан кийинки кадамыбызды 6 секундта өзгөртөбүз. Чечен Республикасынын лидери Рамзан Кадыров Польшадан орус элчисин кемсинткени үчүн кечирим суроону талап кылды. Тиешелүү видеону ал өзүнүн Telegram каналына жайгаштырган. Кадыров Украина эбак эле жабык маселе экенин, Польша көбүрөөк кызыктар экенин айтты. Украинадан кийин чечен лидери тиешелүү буйрук болсо эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөткүсү келет. Украина ансыз деле жабык маселе. Мен Польшага кызыгам. Украинадан кийин биз эмне кыла аларыбыз 6 секундта көрсөтөбүз, деди Кадыров. Кадыров Польшага кайрылып, аларды курал-жарактарын жана жалданма аскерлерин чыгарып кетүүгө жана элчиден кечирим суроого чакырды. Чечен лидери Варшава орус мамлекети менен өтө жаман оюндарды баштаганын айтты. Булак Назар Юнус, Чекитке ИЖ.